саламатсыңар. Facebook колдонуучулар, аманчылыкта отурасыздарбы? Азыр мына биз дагы шайлоо алдында турабыз, даярдыктын алдында. Мэриянын ичинде жайгашкан ТИК кызматкерлерине келдим эле. Буга чейинки тапшырган документтерибизди кайтарып бергиле депчи. Буларга кайра эле 68 адамдын справка несудимости, справка места жительства 200 сомдон ала бергенде эле 250 миң сом акча кете берет экен бияка. Жок дейт. Кайра башынан кызматкерлер, силер кондиционери бар жерде отура берет экенсиңер дагы. Кайра башынан алып кел деп кое берет экенсиңер да. Карапайым эл 68-чи турган списокто турган кандидатчы, мына 68-чи турган кандидат ал келип документин алып келип бериштен да зеригет экен, түшүнтасыңарбы? Ысыктын күнү. Ала документин чыгарып бергиле бияктанчы. Ана мына жерде Жарасул деген вице-мэрге кирип учаш коюн дедим эле. О Бишкекте жана саясий куугунтук болуп камалып аткандар сурап атат. Ошондо бир секретный китеп бар экен, кирип окуп чыкчы депчи. Ошо камалбай турган. Пакет менен деле кармалып атат, тигил жерде деле кармалып атат. Бул киши билет экен камалбаган жолу депчи. Аябай мындай иммунитети бар экен да ушу. Кылмыш кылса дагы камалбаган. Иш козголбойт экен. Жарасул деген вице-мэр бар биякта? Жарасул деген бар да. Жасур эмес. Жасур. Жасур. Интернет сизде. Сиз ушакта иштейсизби? Ооба. Мэрияда. Жок. Какта? Облабист. Бияка келгенде эле ушу Жарасул деген сөз эсиме келип кетти деп көрсө. Тулат. Ярасул деген сөзчү? Жок, бул сиз эме катары, мен жаман сөз эмес. Ярасул деген сөз. Саламат. Ярасул деген сөз өзүн эмне түшүндүрөт? Аз билип чыгам. Ярасулуллах. Бул Алланын өкүмү, Ооба. Атты да ката эле сонун койгон экен, азыр мына атына жараша өкмөттүн өкүлү болуп калды. Ооба. Жакшы иштеп атат байкебиз, э? Азыр дагы өзгөрүүлөр кирип министрлик кабинетинин өкүлчүлүгү болуп калды. Аксакал эми ученый адам экен. Бул кишини тааныбас, сыйлабас болуп. Могу жерде да бирок сураштырсам жакшы болуш экен. Иштериңе ийгилик. Жасур деген каякта ошо мен издеп жүрөм. Эмнеге дебейсиңби? Бишкектер сурап атат да, жанагы полицейский куугунтук болуп камалып атышпайбы? Пост жазып коеле камалып атышат го. Ошолор сурап атат. Ошодон барып китеп сурачы, бир формула бар экен, буда камалбаган депчи, секретин айтсын депчи. Камалып турган бир негиз болсун камалып. Админ жүз менен пакет таркатып атып. Колго түштү. Жо роудуга барсам, коридордо жүрүп. Ал роудуга допроско барбай элечи, жанагы тойго баргандай бактылуу да. Сен бул эме, бул эшикке эме жок. Улан. Нормально. Өз негизинен эмнени айтып атмын, ТИКте бизде 68, мына 2 ай мурда берген 68 кандидаттын талапкердин документтери берилгенбиз да. Ар бир талапкерге ксерокопия чыгарганбыз, справка несудимости 250 сом срочно алган. Справка с места жительства. Эми ошо документтерди кайтарып бер десең, жок дейт, кайра башынан кылгыла дейт. Булар отуруп алып мындай эсептеп чыксам 240 миң сом акча кетет экен. Жанагы нотариус менен жасап атканда элечи. Келсем абет экен. Мына күтүп отурам байтан бери. Ана ошонун ичинде жана Жасур деген вице-мэр непотопляемый жолу сурайын дедим эле, бул жаман красавчик экеси. Пакет менен деле кармалсаң деле иштей бере турган депчи. Негизинен мына Ош шаарынын мэри биякта гүлдөтүп койгон. Кудай буйрса ошондой ушул жер только гүлдөгөн эле жер болсун. Бул Ош шаарынын ордосу. Ордо деген сөз билесиңер, Ордо. Тяжелый предъяваларды чечиле турган жер. Мына шайлоо кудай буйрса жакшы өтүп, мына жер тынч. Ленин байкебиздин айланасында гүлдөп эле боло тургандай болсун. Анан дагы наразычылдар көбөйүп, мына наразы болгон элге мына гүлдөр тебеленип жүрбөсүн деген эле бир каалоо тилек да. Билбейм, мен бунусунда президент Ош шаарынын мэрине аябай ишеним арттырып койду. Эми
Дагы нөлдөн баштайбыз эми. Надира Фарманова чукулабай эле ошол үйрөнөлү деп атабыз. Кантип бул пакеттер менен админ ресурс колдонсо дагы эле иштей берет. Сурап атышат. Кандай китеп окуган бул киши депчи. Гүлнара Закирбаева, саламатсыздар, саламатчылык. Абетти күтүп турабыз азыр. Тикке жаңы начальник келиптир. Сурайынчы ошол. Бул силерге эмне оюнчук кайра-кайра документ чогултура бергилей. Ысык кондиционер бар. Салкын жерге отуруп алыш эле кайра башынан документ алып кел деп беришет экен да буларчы. Фактын интернеттен издеңиз. Фармонова. Абет канчага чейин байке? Бирге чейин, э? Бирден 40 мүнөт өттү. Азыр кирип бирок жок болуп атат. Алмаз, биз азыр мыйзамдуу иштерге катышып атабыз. Мына шайлоо Кудай кааласа. Мына жер ушундай гүлдөгөн гана жер болчу калсын да. Дагы шайлоо нараазычылыкты жаратып, админ ресурс колдонуп, пакет таркатып, трансформаторларды кое турган болсо, мына жер ордо деп айтылат. Ордо деген сөз кайра айтып атам. Доолорду чече турган жер. Тяжелый предела деген сөз. Мына ошол жерге ысыктын күнү бир повод болуп калбаш керек да. Алдын ала айтып атабыз, дагы айтып атабыз. Шайлоо жакшы өтсүн деп, э? Байкеси. Мени жакшы калыңыздар. Мунусунда жакшы өтөт, э? Буюрса мына мэр кызматкери дагы. Бул байкеме постоянно келип жолугуп турам. Ысыктын күнү көчөгө айдап чыкпай мени салкыныраак отургузуп коет. Рахмат ушул байкебизге. Жакшы калыңыздар.